жеке мейкиндик бул деген сый жөнүнө экен. Өзүң чегин билбеген үчүн баланын чегин бузуп сабайсың, урасың, өлчүп кой эми. Ал кыз да или ал сенден кичүү да, же ал сенден улуу да Конокко деме. келбеди деди. Ал сеникине конокко келбейт. Ну и что? Ал бала чакырган жок сенин коногуңду, если что. Коомдук аябай чоң көйгөйлөрдүн башаты ушул Турбаев. Абдан. Негизги себеби ушул экен да. Канча көп көйгөйлөрдөн жөн эле арылып койсок болчу да. Эгерде биз тарбиядан эле баштап койсок. Көнө берген келин жакшы деп айтылган келин болгону өзүнүн чек арасын билбеген келин болчу экен. Билбейт да. Алар спокойно анын чегин бузуп кете беришет да. Жагымсыз болсо сен айтасың мага жагымсыз, тиленчең менен ары кет депчи. Ушунчалык айкын жеке чекти түшүндүрүү мен үчүн болгондо аябай чоң ачылыш болот. Ата-энем ушундай экен, мен ата-энем үчүн ушундай болуп калыптыр, анан кийин ата-энем менен общаться этпей анан сүйлөшпөйм, анан мен аябай таарың ошондойду токтото белечи. Мындай түшүндүңбү? Жашооңду өзгөрткөнгө өзүң аракет кыл. Бул тажрыйба. Бүттү. Мына сен чоңойдуңбу? Чоңойдуң, бүттү. Өзүң жашооңо өзүң. Хорошо. Эми анда ата-энеңге ошондой болуп атабы? Сен өзүңдүн үй бүлөңдү башкача түз. Бүгүнкү чыгарылышта конокто балдар жана өспүрүмдөрдүн психологиясы боюнча 20 жылдан ашык тажрыйбасы бар адис, психолог Асель Сүйүнбаева. Асель Таласовна менен бирге биз жеке мейкиндик деген эмне экенин талкуулайбыз. Балдар үчүн жеке чек араны коргоо эмне үчүн маанилүү? Ошондой эле эмне себептен коомубуздагы көптөгөн көйгөйлөр дал ушул жеке чек ара сакталбагандыктан келип чыгып жатат. Бул жана башка маанилүү суроолорго жоопту бүгүнкү маектен уга аласыздар. Бул чыгарылыш Роза Отунбаеванын демилгеси фонду ишке ашырып жаткан 5ке чейин үлгүр долбоорунун алкагында даярдалды. 5 кадам Instagram баракчасына катталып, балдарды өнүктүрүү боюнча жүздөгөн кеңештерди уга аласыз. Алгач ушул жеке меркиндик деген эмне жана аны сактоо канчалык маанилүү экенин токтолуп кетсеңиз. Негизи азыр интернет айдыңында, массалык маалымат каражаттарында көп эле ушул темада талкуулар жүрүп келатат. Көп эле аныктамалар берилип келатат. Бирок менин тажрыйбамдын негизинде мен айткым келет, жеке чек, жеке мейкиндик бул деген сый жөнүнө экен. Анан бизде сый десе эле эмнегедир биздин коомдун басымдуу көпчүлүгүндө сый деген сөзгө мамиледагы сый жалгыз гана улуу адамдарга деген, улуу адамдарга таандык, улуу адамдарга гана багышталыш керек деген мындай ой жүгүртүү бар экен да. Жөн эле мындай жашоодо деле, консультацияларда деле, ар кандай жолугушууларда деле бирок байкап көрсөм, өзүбүздүн кичүү муундарга сыйдын кереги жоктой сезилет экен да. Ошого жараша коомдо андай нерсе жок болуп аткандыктан кичүү муундарыбыз дагы ошо сыйды талап кыла албайт экен. Алар өзлөрүн мен ошол сыйга татыктуу эмесмин. Бул сый мага ыйгарылышы же мага багытталышы керек эмес деп мындай ойлошот экен да. Абдан туура эмес ой жүгүртүү менин оюмча. Анткени сыйлоо, сый адамга негизи эле жөн эле мындай сый мамиле кылуу бул базалык мындай негизги түшүнүк болуш керек да. Негизги адамга даже көнүмүш адат болуш керек да бул бизгечи. Ошонун артынан эле мындай улам эле көйгөйлөр чыгып келип атпайбы ананчы. Балдарга жеке чектерин үйрөтүүгө чейин ата-эне өзүнүн жеке чектерин коргонуп үйрөнүшү керек экен. Ошону эми биздин муундун, сиздин муундун ата-энелери балким чынында эле жеке чектер эмне экенин билбей чоңойду. Азыр ошону аңдап жатат жана ошону коргогонду кантип аныктап билиши керек жана жеке чек деген эмне экенин ошону кантип түшүнөт. Биз бул профессионалдык тил менен эмес, мындай жалпак тил менен айтканда, бул деген мага эмне жагат, мага кандай мамиле жагат, мен эмнени каалайм, мен кандай мамилени өзүмө каалайм. Ушу 4 эле суроо да. Анткени ушу 4 суроого жооп бергенде эле сеники автоматтык түрдө түшүнүк пайда болот да. Мага могу жакпайт турбайбы? Мага монтип кыйкырып сүйлөгөн жакпайт турбайбы? Мага монтип сен деп кол менен монтип көзөп сүйлөгөн жакпайт турбайбы?
же мага деген мындай консультацияда недавно бир кыз айткандай мынтип акырын мындай жыландан болуп кантип айтты, жыландай болуп акырын келип туруп анан кийин чагып алат деп айтты да. Ошентип айткан жакпайт турбайбы деп көрдүңөрбү? Биз ошол нерсени эң биринчи адам жеке чегин билиш үчүн эң биринчи өзүн билиш керек болот. Ой, мен киммин биринчичи? Мен киммин? Мага эмне жагат? Мен кандай адаммын? Мен кандай, мага кандай мамиле жагат? Анан кийин мен элге кандай мамиле кыла алам? Анткени сен өзүңө сый мамилени сезе баштаганда бул автоматтык түрдө эми эгерде баягы биз дени сак адам жөнүндө, психикасы, менталдык ден сак адам жөнүндө сүйлөшүп атабыз да, мындай общая популяция, мындай жалпы эл жөнүндөчү. Ошол учурда адам түшүнөт. Мени сыйлап атат, мага мындай ушундай жылуу жумшак мамиле кылып атат. Мен да ошондой кылам. Ал деген даже мындай кандай десем, бул деген жөн эле мындай когнитивный, жөн эле акыл аркылуу сүйлөшүү эмес. Бул деген жүрөк менен жүрөк, жан дүйнө менен адамдын жан дүйнөсү сүйлөшкөндөй да. Жан дүйнө кайсы учурда сүйлөшүп аткан болот? Сен ушундай сылык мамиле кылып атканда. Сен сылык мамиле кылып атсаң, кантип мен корсулдап башкача сүйлөйм? Мен да сылык болгум келет да. Андайды билбеген адамдар бар. Анткени аларга андай мамиле кылган эмес, өмүрү кылган эмес, кичинекейинен бери кылган эмес. Билдиңерби? Ошондуктан көрдүңөрбү, биз биринчи өзүбүздү билип алышыбыз керек болуп атпайбы? Ой, биринчи өзүңдү таанычы, сен кимсиң? Сен кандай адамсың? Сага эмне жагат? Просто эки эле суроого кичирейтеличи мейли. Сага эмне жагат, сага эмне жакпайт? Сага кандай мамиле жагып атат? Ошого жараша да. Сиздин айтып бергениңизден мага бир суроомо так жооп болду да. Эмне үчүн кээ бир адамдар жеке чектерин өздөрү коргобойт, анын жеке чектери бузулуп жатса дагы ошого макул болуп жүрүшөт деген суроого сиз азыр жооп берип атасыз. Анткени алар өздөрү билбейт, эмнени өзүн тааныбайт, эмне каалаганын билбейт дегениңиз аябай ушул жериңиз таасирдүү болду да. Анан жеке чектери бузулуп жатса, ошону өзү коргой албай жатса, адам эмне кылышы керек? Өзүн таанып башташы керек демек. Ооба. Албетте. Ошо кайра айтсам, карачы, баягы тарбиянын мааниси аябай чоң болуп атпайбы? Кандай көп мамлекеттеги, биздин коомдогу канча көп көйгөйлөрдөн жөн эле арылып койсок болчу да. Эгерде биз тарбиядан эле баштап койсокчу. Тарбиядан эле башта. Баланы эмне кыласың тарбиялап? Өзүңдү тарбиялап биринчичи. Бала баары бир сени карап турат. Бала ушунчалык пристально сени карап турат. Бирок көп ата энелер менен сүйлөшсөң айтышат го. Менин балам эмес да. Анткени биз өзүбүзгө аябай идеальный көрүнөбүз да. Биз өзүбүзгө ушунчалык мындай баарын туура кылып аткандай, тим эле туура сүйлөп, саймедирип аткандай көрүнөбүз. Тим эле жүрүм турумум да туурадай көрүнөт да. Бирок бала өзүнөн өзү эле башкача болуп калды ананчы. Анан бушу нерсени мектепте иштесең аябай билинет да жөн элечи. Бала ушундай таң каласың. Телефондон ата эне менен сүйлөшсөң тим эле идеал да. Анан ата эне келгенде анан кийин карап туруп, мына вот орусча айтканда вот откуда ноги растут болот да сразу. Эң эле түшүнүктүү, көрүнүктүү болот да. Карап туруп ойлойсуң, түшүнүктүү каяктан келгени. Биз транслировать сөз менен башка бир нерсени айта беребиз. Сенин жүрүм турумуң, сенин көз карашың, даже просто мындай көз караш, мындай физикалык дагы көз карашыңан көп нерсе мындай айтып гана коет да. Ал башкача болуп калышы мүмкүн. Сен сүйлөгөнүңөн сенин жүрүм турумуң эки башка болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз билишибиз керек да, бала каяктан ошондойду үйрөнүп атат. Значит, ошол жактан үйрөнүп атат деген сөз да. Анан эгерде сенин жеке чегиң бузулуп атканын ар бир адам сезет. Кичинекей бала дагы сезет. Кичинекей бала сезет, ал просто ыйлайт, айта албайт. Жулкулдатканда, ойго тийгенде, туура эмес, не вовремя ойготот го, же ар кандай бир нерсе болуп кеткенде, бул мындай менин опытыман, тажрыйбаман көрсөм, мындай адам төрөлгөндө эле бул нерсе берилген да. Негизи эле адам ушундай сонун жаралган, ушундай сонун, мындайча айтканда машина, робот, не знаю, мындай ушундай сонун мындай бир жакшы нерсе да. Анан баарын эле берилиптир. Биз просто бала өсүп атканда
өзүбүз туура эмес мамиле менен өзүбүз эле ошо баланы тескери алып алат экенбиз да. Өзүбүздүн туура эмес мамилебиз менен. Туура эмес мамиле болсо бул значит туура эмес сөздөр, жанагы кагынып силкинмей же калп айтмай же ашкере эле мындай уужуктонуп мындай баланы башыбызга чыгарып алгандык, ушунун баары тең эле баягы чекти өзүңдүн чегин билбегениң ошон үчүн баланы башка отургузасың да, чынын айткандачы. Көрдүңөрбү? Өзүң чегин билбеген үчүн баланын чегин бузуп сабайсың, урасың, жаман сөздөр менен сөгөсүң, уят кыласың. Тим эле ашмалтайын чыгарып атышпайбы балдардынчы, чынын айтсам. Анан таң калышат, эмнеге мага ушундай мамиле кылып атат? Ойлонуп көр дегим келет да. Эмнеге андай кылып атат? Ойлонуп көр. Бул жашоодо негизи көп кишилерден угам, жизнь несправедлива дегенчи. Жок, аябай эле справедливый экен. Ойдартыңа мындай ой жүгүртүүңө жараша жашооңда болуп атпайбы? Ой жүгүртүүңө жараша сен курчаган айлана чөйрөң, досторуң ошондой болуп атпайбы? Сен ой жүгүртүүңө жараша сен жашоону мындай жашап келатасың да. Көрдүңөрбү? Любой адамды мынтип карап туруп эле түшүнсө болот да, кандай эмне жөнүндө ойлоп атат, анткени анын тегерегинде кандай адамдар, үй бүлөсү кандай. Аябай эле баары мындай бири-бири менен ушунчалык байланышкан да. Ошондуктан мындай жеке чек бузулуп атканда албетте сезет, кыжалат болот адамчы. Айта албайт бирокчу. Эмнеге айта албайт? Анткени эмне болуп атканын билбейт алчы. Жеке чек бар экенин, жок экенин билбейт, а бирок анын бузулуп атканын однозначно сезет ар бир адамчы. Дене сезет. Дене эң мындай бир умный организм да, бул ушунчалык умный жасалган нерсе, ал сезет. Биз эмнеге мындай эметип каласың, тырышып каласың кээде, эмнеге мындай кээде жана холодный пот, мындай бир муздак тер басып кетет кээде, эмнеге жүрөгүң дүкүлдөп кетет, эмнеге мындай качкың келет, эмнеге катып каласың, эмнеге ушунун баары болот? Мунун баары тең сен мээңе ал информация жете элек, мээң аны анализ кыла элек, а бирок дененин өзүнүн эмеси бар да, сезими бар да. Дене, кожа эң чоң орган адамдын, ошо тери аркылуу сезет да баарынчы. Баарын сезет. Эң биринчи жан дүйнө сезет да. Андан кийин организм эмесин берип атпайбы, реакциясын, жообун берип атпайбы. Ал сезет, а бирок айта албайт. Эмнеге айта албайт? Анткени башынан ага эч ким айткан эмес. Кызым, мисал кылып коелу, кызым, эч ким сага не то что кол тийгизме, сага сөз тийгенге эч кимдин акысы жок. Бирок ошого жараша сен дагы бирөөнүн чегин бузба. Бул только игра в одни ворота болбош керек да. Сен эле жакшы, сен эле шумдук, сен эле волшебная. Жок. Сен дагы ошого жараша мамиле кылышың керек. Сен дагы сый мамиле кыл. Сен сый мамиле кылсаң, сага да сый мамиле кылат. Ошо мындай жанагы физикалык чек мисалы, мындай сени эч ким тийбеш керек. Сен каалабайсыңбы, сени эч ким чачыганда сыйлабаш керек. Сен каалабайсыңбы, сени колуңан кармабаш керек. И только кыздарга эмес, балдарга да айтыш керек. Анткени балдардын арасында дагы канча эмеге, кандай десем, сексуалдык зомбулукка кабылгандар канча көп. А биздин коом ушундай кыздар жөнүндө айтат, а эркектер жөнүндө айтпайт. Чоңоюп эле калган эркектерди да ошондой зомбулукка кетиргендер бар. Алар дагы ошондой жертвалар бар. Биз бирок ал нерселер жөнүндө айтканда биздин коом кандай кабыл алат? Күлкүлөрү келет. А бирок бул эмне деген кыянаттык, бул эмне деген кандай десем, кылмыш, канчалык жаман нерсе. Мунун баары тең эле чек жөнүндө болуп атпайбы? Чек мындай, жеке чек дегенде мындай бир тема көрүнгөнү менен бул основа, база. Ошон үчүн бул нерсе абдан баардык жашоонун баардык көрүнүштөрүнө таандык болуп кетип атпайбы? Баарын камтып кетип атпайбы? Башка бирөөлөрдүн чек арасын бузган киши өзүнүн жеке чек арасын коргой алабы? Же ал деле өзүнүнкү коргой албайбы? Басымдуу көп учурда билбейт ал. Билбейт. Эгерде биз жанагы айткандай эле дени сак адамдар жөнүндө сүйлөп атсак, албетте психопатология деген эме бар. Адам мындай илим бар, адам мындай жөн эле мындай жүрө бергендей көрүнөт, жакшы эле жашап атат дегендейчи. Бирок мээсине органикалык мындай бир өзгөрүүлөр бар да, физикалык мээсинде. Же мүмкүн
химиялык бир таасирлер болгонбу же дагы бир нерсе болгонбу же дагы бир физикалык демде таяк жегенби же бирдеме болгонбу башында бирдеме болуп мээсинин иштеси өзгөрүп кетсе ал башка адамдар алар билип туруп жасагандар бар да, бирок алар уже психопаттар да. А негизи адам билбейт. Анткени өзүнүн деле чеги бузулуп келатат да. Кичине эгерде адам ошо жөнүндө маалыматы болсо, анда ал ойлой баштайт. Мен что-то не то кылып атат окшойм деген бир ой кетет да. Баары бир ошондой ой кетет. Көрдүңөрбү? Андай ой кетпесе, эмне жөнүндө айтып атат, ал өзү деле билбейт. Жөн эле кирип келет, сен жаткан бөлмөгө, жана кээ бир кайнелер бар го, ушундай үй бүлөлөр келет, жаш үй бүлөлөрчү. Кайненем кирип эле келди депчи, кыргызча элечи. Эшикти ачып эле кирип келди депчи. Бул эмне деген сөз? Мамасы деле границасын билбейт. Анткени мамасы ошол баласы менен чоң кучакта чогуу жаткан. Балам депчи, көрдүңөрбү? Көп, аябай көп мындай нерселерчи. Жеке-чек аябай мындай ушул бир эле тема сиз айткандай жеке чек деп айтканы менен коомдогу аябай чоң көйгөйлөрдүн башаты ушул турбайбы? Абдан. Негизги себеби ушул экен да. Канча мындай жөн эле мындай эксперимент катарычы, мындай тойлор болуп калат го, көп келиндер отурган жердечи. Элдер конокто отурганда, элдер залда отурса, мен кухняда жүрөм да, келиндер. Анткени суроолорду узата берем, алар жооп бере беришет, мен өзүмө информация, маалымат ала берем, анан заодно үйрөтүп кете берем. Мындай кылыш керек, кичине мындай кылыш керек. Эми аларды үйрөткөндөн кийин, значит, залга да барыш керек, кайненелерине да барыш керек. Баары тең эле, эми туугандарың да. Ошондуктан мындай жардам бергиң эле келет да. Анан кээде Аселже баягы кимдин тушу тойунан кийин анан ушундай болду дегенде анан кийин сүйүнүп каласың да. Депчи мындай кичине өзгөрүү бар экен. Көрдүңөрбү? Өзгөрүү бар экен де. Эмнеге мен ошого ишенип атам? Анткени мен практикамда көрүп атам да. Сен сүйлөшкөндөн кийин действительно адам жана башында айткандай да, кайнене менен сүйлөшсөң, ошо бир мындай бир кыжалат эле болом да, Асел, мен ушу ойлоп атам да, бирок мындай ошо көнүмүш адатты кантип өзгөртүүнүн алгоритмин билбей атат да. Эмне кылышым керек? Азыркы кааламың кандай болуш керек? Ошону билишпейт да. Анан баягы көнгөн адат менен эле кете беришет да. Көнгөндө анткенчи ошол нерсе боюнча эле деген бойдон кете беришет да. Бүттү. Көрдүңөрбү? Үйрөтүп койсо болот экен да. Айтып койсо болот экен да. Ой, же силердики кандай болду эле десе, ой, мен деле кайненем жанагынчы. Анан кийин мен чемодандарымдын баарын аңтарып теңтерип, кайынсиңдилерим, кайнэжелерим баары болуп, мен жокто кийип алып кетип калышчу. Бул эмне дегендик? Кайнэжелерим башка өлкөгө, Өзбекстангабы эмеге кетип баратышкан дейт. Кудалыккабы бирдемегечи. Ушундай бир нерсеге кетип баратып, анан кийин бала экилерде экен. Бала кичинекей, келиндин баласычы. Тигилердин инесинин баласы болуп атпайбы. Анан келин барбайт дешет. Келин барбайт. Хорошо, барбайт экен деп ал жумушка кетет. Жумушчунасына айтышат, айтайын деп баланы алып кетелби депчи. Келин ишенбейт. Эмнеге эле анчалык мени жаман көргөн кайнэжелер эмнеге эле менин баламды алып кетиш керек вообще башка өлкөгөчү. Көп жыл мурун болгон да. Алып кетип калышыптыр. Бул не то что жеке чек, бул жөн элечи. Жөн эле тебелеп эле басып кеткендик болуп атпайбы? Сен кантип бирөөнүн баласын кантип алып, 2 жаштагы бала, ага эмне керек да? Энесин жек көрүп атам, бирок баласын аябай жакшы көрүп кеттиң да, ишенбейт да эч ким агачы. Баланы алып алып, анан бала ооруп келген да. Бала көпкө чейин ооруп жүрдү да, аябай көпкө чейин ооруп жүрдү. Баланын ошого жараша эмеси, анан кийин эле келгенден кийин эле эмне оңолуп калган жок да алар делечи. Кеткичекте ошондой мамиле болгон. Биздики еще бала энесин жакшы көрсөң, баласына дагы мындай эме боло баштайбыз го, өзүнчө эле жек көрүп, жаман көрүп, аны дагы эмете баштайбыз го, мындай жектей баштайбыз го. Бала чоңоюп, уже бала кичине чоңоюп калгандан кийин кеттир ал келинчи. Бала чоңойгучакты ооруп жүрбөдү. Төшөгүнө siiпчи, түн ичинде энурез болупчу. Эмнеге? Анткени урушчу экен да. Колдон ары чапчу экен. Алып кеткен, сен бирөөнүн баласын алып кеткениң аз келгенсип, еще аны урушуп турсаң, аяка алып барып алыпчы. Эмне? Бул эмне деген сөз? Бирок алардын кайнэжелерин дагы мындай сураштырып көрсөң, алардын өзүнүн проблемалары бар экен. Көрдүңөрбү?
кичинекей эле жеке-жеке сүйлөшүп атып, мына биринин артынан бири улам эле суурулуп эле мындай бири-бирине байланышкан көйгөйлөр чыгып кетип баратат да. Анан көрдүңөрбү, көйгөйлөр мындай ден соолукка чейин, коомго чейин терс таасирин бергенге чейин чыгып атпайбы? Мен буга чейин Монтессори педагогикасы жөнүндө материал дайындаганда ошол айтып берди эле да эжей. Монтессори педагогикасында кичинекей кезинен баштап эле ошол 2 жашынанбы канча жашынан барса мындай килемче берет экен ар бир балага. Анан ошол килемченин үстүндө ойнойт экен, оюнчуктарын коюп. Анан ошол килемчени булар балага баягы жеке-жекте мындай түшүндүрүп бере албайсың да. Анан килемчени айтат экен, ушул сенин аймагың. Ушул жака эч ким тепсей албайт. Сенин килемчеңди эч ким келип тепсей албайт. Сен килемчеңдин үстүндө бир оюнчук болуп атса, ал демек сеники. Сен ал оюнчукту ойноп бүткөндөн кийин барып текшеге коюп коесуң, анан башка келип алса болот. Сен ушул килемченин жанына келип атсаң, мага жагымсыз болсо, сен айтасың, мага жагымсыз, килемче менен ары кет депчи. Ушунчалык айкын жеке-чекти түшүндүрүү мен үчүн болгон да, аябай чоң ачылыш болгон. Эң сонун да. Анан балага ушул жеке-чекти жаштайынан үйрөтүү канчалык маанилүү болуп атат? Абдан маанилүү болуп атпайбы? Сиз азыр ошо Монтессоринин ошо ковриктерин айтсаңар, мен башкачасын эстеп атам да. Биздин үй бүлөдө кандай болуп калат? Бала ойноп атат. Бала ойноп атат, анын оюнчуктары бар. Лично өзүнүн оюнчуктары бар да баланынчы. Конок келет. Анан келгенде биз эмне кылабыз? Тиги оюнчугуңду берип кой. Анан тиги бөлүшүп кой эми, ал кыз да или там ал сенден кичүү да, же ал сенден улуу да деп толтура бир. Ал сеникине конокко келбеди. Ну и что? Ал бала чакырган жок сенин коногуңду, если что. Ал чакырган жок. Ал бергиси келген жок. Ал даже истерика болот кээ бир балдарчы. Тиги конокко келгендер деле кызык да. Конокко келгендер, алар деле чекти билбей атпайбы? Берип койбойбу. Анан кийин кетип калып дагы сүйлөнгөндөр бар да. Айланайын баласы мындай жым-жым экен ай депчи. Эмнеге десең, оюнчугум бир 2-3 лошадкасы бар экен. Ар жакта бир 2-3 динозаврик бол. Ой, бир лошадка бир динозавригин бер десек бербей коет. Ал еще возмущается да, жини келипчи, баласы. Сенин балаң канчада? 4-тө. Анын баласы канча? Ну, примерно ошо 4-төрдө. Ойлонбойсуң, сенин балаң бергиси келеби? Жок, бергиси. Эмнеге ал бериши керек анда? Чырылдап бак ошону кармагысы да келет ал балага. Каршылык көрсөтөт. Ооба, анан кийин мен ушундай болот да. Кээ бир балдар конок келет дегенде билесиңер, ушундайлар катып баштайт оюнчуктарын. Например, менин кызым ушундай эле кылган, напримерчи. Акырын барып туруп, мен айтчумун баштан элечи. Сенин оюнчуктарың эч ким албайт депчи. Даже мен да албайм депчи. Айланайын бир карма, бирок до сих пор ошонусу калды. Бир лисасы бар жатканчы. Ошол лисасын менин кроватимде болуп калса бүттү. Ой, алып кет, айланайын көрүп. Үйдү жыйнап эле коюп койгом аяка депчи. Анан көрдүңөрбү, биз бала, ошо балдар жашырып ката баштайт. Катып, анан еще бекитип, анан жоолук менен кармагычтарын байлай башташат. Көрдүңөрбү ошондойлорду? Бул эмне жөнүндө? Бул анткендиген, мне ошондо было плохо. Конок келгенде мага жаман болгон деген сезим калганда, көрдүңүзбү, биз кандай сезим. Сен ошончо конок чыгара албай каласың. Анткени балаңа жакпайт конокторуң. Эмнеге деп таң каласың? Потому что ал убагында балдар менен келип, сен конок балага уже мындай туура эмес ассоциация болуп калат да. Алар жакшы жагап тортик менен келбейт. Нет, алар келет дагы, анын баласы келет. Сен почему-то народно эмес деп анын баласын развлекать этишиң керек да. Эмнеге? Мына ал өзүнчө эле бир комнатада отурган, ойноп аткан. Не надо мешать. Бүттү. Ошон үчүн тиги келе турган адамдар дагы ошо үйрөтүш керек да. Сен мындай өзүнчө эле акырын мындай отура бересиң, ойной бересиң. Мына оюнчуктар, конокко бартасың, оюнчуктарыңды ала бар. Или баланы бири-бири менен сүйлөшкөндү үйрөт. Мен сен оюнчугуңду алып ойноп турсам болобу? Мага оюнчугуңду бере аласыңбы деп сураганды үйрөт. Барып эле талп этип эле алып алып кеш. Любой бала жини келет. Бирок биз ошо баланы жини келет. Көрүңүзбү? Жаратылыштан эле бизде ошо нерсе бар да. Жана айтып атпаймынбы? Меники бул мага таандык. Сен ага алып бердиң, сен айттың, балам бул сеники деп бердиң дагы, анан кийин эле өзүңдүн сөзүңдү кайра эки кылып атпайсыңбы? Жок, сеники эмес, 5 мүнөткө бияктык болуп калды. И что баланын оюн элестетсеңер, биз баланын оюн кандай чаржайыт кылып атабыз. Твое, ну не твое. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн чоң кишилер ушинтип чоңоёт да.
адистердин айтымында ошо баланын оюнчугу дагы өзүнүн денесинин бир мүчөсү катары кабыл алынат деп айтышат го. Анан аны алып берип койсо, демек денесин деле башка бирөө колдоно берсе болот деген түшүнүк калп. Жанагы бар го, жана сабля была продолжением его руки дегенчи, ошо да ошо саблясын алып туруп кылычын башка бирөөгө берип коет. Эмнеге берип коесуң? Ал кылыч менен не просто ойнойт, ал кылыч менен ал бир нерселерди мынтип тастап ал, между прочим. Ал ошо бала үчүн ошондой көз караш калыптанып калат да, бул менин колумдун уландысы. Мен колумду ушу менен узартып алам. Көрдүңөрбү? А силер эле баланын колун алып эле башка бирөөгө. Ал еще эчтеке эмес, еще бала, берки бала еще истерика кылып алып үйүнө алып кетип калгандачы. Это же вообще это же катастрофа. Денесинин бир мүчөсүн алып туруп эле кетип Сен калганда балаңа болот. эмне деп түшүндүрө аласың? Ушундай нерсеничи. Ушундай ата-энелер менен сүйлөшүп атканда, анан ата-энелер таң калышат да, ой, вообще андай ой болгон эмес менде депчи. Мен просто тиги досум келип эле анан кийин баласын неметкенин түшүнүп эле мен берип койгом. Анан еще ал эчтеке эмес. Анан кийин еще атасы келип баарын провожать этип келгенден кийин атасы баласын урат еще, сабайт и урушат. Эмне сен эмне ушундай единоличниксиңби? Эмне сен ушунчалык эмнеге бербейсиң? Ал деген кичинекей да депчи. Бала көнүп атат да, ошондо биз эмне деп көндүрүп атабыз? Же ал кыз деп айтабыз, же ал кичинекей, же ал чоң, же дагы бирдеме деп айтабыз, же ал оорулуу деп айтабыз. Ошондо бала получается өзүмөн жулуп туруп тияка бериш керек болуп атпайбы? Бала өзү каякта калып атат. Баланын өзүнүн жан дүйнөсү каякта калып атат. Анын границасы сен болуптур, анын границасын аябай жакшы болуп атасың. Аябай тим эле жалостливый киши экенсиң. Тим эле аяйт экенсиң. Сенин балаңды ким аяйт? Андай анчалык эле мындай жароокер, мындай баланы тарбиялайм десең, башкача үйрөт, тарбия бер, өзүң жароокер бол. Өзүң ошончолук сыйды билген, сыйлай берген адам бол. Өзүң ошентип баланы сыйлап, анын жеке чегине мындай сый менен мамиле кылып, хорошо, жок, эгерде бергиң келбесе, анда конок келгичекте эле мейли давай жаап коелу деп мындай сүйлөшсө болот да бала мененчи. Бала түшүнөт. Андан алып жулуп атып, бала ошентип көнүп калат, менин эчтекем жок деген нерсегечи. Анан ойлойт, эгерде чоңоюп баратканда ойлойт, бул баягы менден жулуп алды эле, так, азыр мен барып андан жулуп алам. Мына, ал жулуп алат. Аялын сабайт, баласын сабайт, коомдук транспортто же башка жерде, любой жерде бирөөнү сабайт, тилдейт, урат, урушат. Каяктан келип атат анын баары тең? Анын баары тең өзүбүздүн тарбиядан келип атпайбы? Же кандайча айтсам, тарбиянын жоктугунан келип атпайбы? Баары эле көрдүңөрбү, бир эле мындай үй бүлөдө айтып атпаймынбы? Канча иштеп атам, ушу 20 жылдан ашык ушуну айтып эле келатам да, мындай үй бүлөгө мындай көмөк көрсөтүш керек да. Бирок азыр билесиңерби, могу жаңы жыл башталганда таксиден эле бир балдар үйлөнөм тудашты деп калышты да. Анан жолдон аябай сүйлөшүп бардык да. Анан десем, анан жаңы жыл тозгондон кийин анан эртеси күнү звонить этип атпайбы? Эже, мен ошо кыз менен таанышыңызчы, мен сиздин эмеңизге ишенип атам, мен ушу кызды алайын деп атам. Прикиньте, на ровном месте. Я говорю, хорошо, говорю, просто такой эме да, мындай брачка сыяктуу болуп кеткен бала экен да. Анан и что десем, говорит, анан үйрөтүңүзчү, говорит, вот то, что вы говорили, говорит, мен жолду кантип келгениңизди билбей калдым, ошолорду айтып бергилечи, говорит, со мной никто так не разговаривал, дейт. И, конечно, дедим. Давайте, говорю, причем бесплатно. Потому что психологдун жумушунда эме бар да, баары волонтерский работа деген бар да. Не обязательно же прям деньги загребать. Анан жолуктум, сүйлөштүм, кыз жакты, чекчейген, мындай түз караган, деловая кыз экен да, мага жакты да. Мыш-мыйып, мындай башкача болуп отурган жок, открыто, как и есть, четко отур да, мындай тарбиясы жакшы окшойт да, мындай менин байкашымчачы. Мен деле 50дөмүн да эмчи, мен деле чоңойдум да уже, чынан карап деп койдум. Анан ойлодум, ушу менен, я говорю, главное спорить этпей, говорю, бири-бириңерди угуп, вообще шикарная семья будет депчи. Эми буюрса свадьбасына барам. Жакшы болуптур. Апрелдерде буюрса свадьбага барам мен. Себепчи да болуп калган турбайсызбы? Ооба да, на ровном местечи. Анан ойлойм да, көрдүңөрбү, булардын жаштардын мамилелери кандай, какие они молодцы. Тигинин да далай травмасы бар экен, тиги кыздын дагы травмалары бар экен да. Бирок экөө деген договариваются азыр элечи. Давай ошо травмалардан арылып, экөөбүз давай мындай жашоо баштайлы. Какие молодцы, эмне деген суктан арылык иш. Ошонун баарын заранее на берегу сүйлөшүп алып туруп, анан кийин
чогуу аттанып теги кемеге сүзүп кетип бараткан атышат да. Көрдүңүзбү кандай сонун. Булар заранее баарын сүйлөшүп атышат. Мындай кылабыз, мындай кылабыз. Бул жана коноктоосу жөнүндө эмес. Бири-бирибизге мамиле момундай болот. Анан настроение жокто мындай, анан настроение барда момундайдан бери сүйлөшпөдү. Анан ойлоп койдум. Вообще кыргыздын эмеси улана берет да. Ушундай сонун эмелер чоңоюп келатат да. Мындай жаштарчы. Эң сонунда карачы өз жөнүндө кандай эме, кандай камкордук. Булар өз жөнүндө ушундай камкордук көрүп аткан балдар, значит булар деген балдарын элестетсеңер кандай тарбиялашат. Эң сонун көрүнүш болуп атпайбы? Ушундайлар вообще көп болсо экен деп коюп мен отуруп калдым да ананчы. ооба айтканыңыз келсин. Жанагы оюнчукка кайтып келсек, ошол оюнчукту коргой албай калган бала келечекте ага карата зомбулук, денесине зомбулук болуп жатса дагы унчукпай баш ийип бере турган чоңго айланат экен да. Ооба. Анткени бала, кичинекей бала чоңойгу чакты абдан ата энесинин мындай жакын чоңдорунун эмесине коргоосуна муктаж да. Муктаж, анан эң биринчи берилүүчү базалык нерсе бул коргоо да балагачы. Ошол нерсе бузулуп атпайбы? Сен колуңду, оюнчугуңду жулуп алып эле берип коюшту. Бүттү. Бул жөн эле жулуп берип койгон жок да. Анан кийин сооротуп конфет берет, анан кийин бирдеме кылат, мейли болбойт. Эмнеге? Анткени оюнчугуң жок, фактически бала көрүп атат. Анан ойлойт, мен буларга баалуу эмес турбаймынбы? Мен негизи эле сен дүйнөң ата энең да, үй бүлөң да, ошо сенин дүйнөң сага бети менен эмес, мындай аркасы менен карап туруп алды деген сөз да. Сен бизге керек эмессиң. Сен бизге баалуу эмессиң. Сен оюң, сенин каалооң бизге не важно. Бала ошентип окуйт ал нерсеничи. Биз мүмкүн азыр чоңдор сүйлөшүп атканда бул мындай аябай гиперболизированно, мындай аябай слишком эле көркөмдөлүп айткандай угулат, бирок ишенип гана койгула балага ошондой, бала ошентип кабыл алат да. Сен бизге керек эмессиң. Сенин каалоолоруң, сенин ойлоруң, сенин ой журтуң бизге вообще не важно. Биз айттыкпы, бүттү, давай берип кой. Бүттү. Ал бала андан ары бир сындырдыкпы баланы, андан ары тим эле сынып кете берет да. Ал ойлойт, всё, эгерде мен даже ата энеме жакпай атсам, аларга керегим жок болсо, анда үй бүлөмдөн сырткары чөйрөдө элге мен башка бирөөлөргө вообще эле кызыгым жок да. Мен баалуу эмесмин да. Ооба, мени саласа болот. Мени ушинтип кемсинтсе болот. Ооба, мага ушундай жаман мамиле кылса болот, анткени мен ошондоймун да. Мен даже ата энеме жакчу эмесмин да деген ой калат да. Ата энеси ойлойт, ой берип эле атабыз, айланайын, эң сонундун баарын бердик, каалаганын алып бердик, каалаганын ичинтип атабыз, жейинтип. Ата эне эмнегедир азыр учурда ойлойт да, мындай материалдык бир нерселерди берип койсом эле аябай жакшы көрүп атам деп ойлошот да. Кеп анда эмес да. Сен баарын берип коесуң, бирок убактыңды андан алып алып атпайсыңбы? Сен аны жакшы мамилеңди алып алып атпайсыңбы? Сен сыйыңды бербей атпайсыңбы? Кээ бирде ушуп туруп анан кийин айфон алып берип коюшат. Же кээ бирде айфон беришет да анан кийин келе деп кайра алып, анан кайра берип, анан сен бердиңби? Бердиң да, же бербей эле кой андачы. Жокчу. Ушуга таң калам да. Анан кийин биз кайра айфонду алып койдук. Эмнеге алып койдуңар? Ал өзүнүн лично өзүнүн подарогу. Ооба, подарить эткенбиз. Эмнеге подарить эттиң эле? Же мындай на время бердиңер эле? Жок, прям день рождениясына прям подарить эттик дейт да. Жок, эмне алып аласың анда? Анткени жакпай калды да. Когнитивный диссонанс. Вообще, когнитивный диссонанс даже не то слово. Алар дегенче, баланы элестетсең, он такой, мени жакшы көрөт, жакшы көрөт. Ошондо мен кандай болушум керек? Мен эмне кылышым керек, что буларга жагыш үчүн? И вообще сен эмнеге жагышың керек ата энеңечи? Көрдүңөрбү? Өзүбүз элем да. Анткени эмнеге? Анткени күйөөсү эмне кылат? Машинени берет, анан кийин алып алат. Сен эмне мени аңдып атасың? Мазың чакпа, келе машинени. Келе күлүштү. Бүттү, алып алат. Или талкалап салат да? Или дагы бирдеме. Анткени ата эненин өзүндө ошондой болуп атпайбы? Прямо ата эне өзүнүн чегин жакшы билет, анан кийин баланын чегин бузмак беле. Жок, конечно, прекрасно все понимают они. Көрдүңөрбү? Ошондуктан бул мындай
жөн эле мындай берип койдуң анан алып койдуң да эмес да. Кептин баары теңчи. Кептин баары тең сага болгон мамиледе болуп атат. Балага ал оюнчук сам по себе оюнчуксуз деле жашай берет. Анан кийин деле 15 кылычын алып келип бере бер. Ага просто факт. Мени кабыл албай атышат. Мен жаман турбаймынбы? Өзүнө ишеним ошондо башталат. Ооба да. Эгерде мени жаман көрсө анда мен же жагалдана баштайт балачы. Ошондо аябай мындай аябай жана эки жүздүүлүк анан мындай бир өзүн тим эле тепсөөгө берип койгон адамдар жаралат, же зөөкүрлөр жарала баштайт да. Эмнеге меникин ала аласың? Келе бер, мен деле сеникин алам. Ошондо башталат да. Анан ага да таң калышат. Эмнеге менин балам ушундай болот атат, агрессивный болот атат. Түз эле жерден кетип барат эле. Резко бала агрессивный боло албайт да. Ага чейин ойлонуш керек да. Урматтуу ата-энелер мындай өзүн жектебей, өзүн урушпай, өзүн жек көрбөй или өзүн мындай кемсинтпей, анан кийин өзүн баягы күнөөлүү сезбей ойлонуш керек да. Балаң өзгөрүп атабы жаман жакка? Значит, сен убагында бирне ошондо мурунку кыймыл аракетиңдин баарын эстей башташың керекпи? Балаңдыкы что-то не то болуп баратабы жолунда? Ойлон. Каякта азыр эми кичирээк балдардыкычы өспүрүмдөр бир 16, 18, даже 20 жашка чейинки ойлонуш керек да. Так, каяктан мен эмнени кетирдим депчи. Коркпой, өзүңдү күнөөлүү сезбей, просто акырын гана мындай анализ жүргүзө башташ керек да. Балам ушундан ары бузулуп кетти, өзгөрүп кетти, анан жаман болуп калды, жаман жакка басып кетти дебей эле, андан ары катуу коркпой эле, просто ойлоно башташ керек да. Каяктан эмнени кетирдик? Каяктан эмне кетти? Же бизден кеттиби? Же биз көп убакыт бербей коюп башка чөйрөгө кошулуп кеттиби? Же башка элдер менен сүйлөшүп калдыбы? Эмнеге мунун көз карашы мындай өзгөрүп атат? Аны чакырып алып, анан кийин урушуп, кагып, силкип, анан кийин эшикти бекитип коюп, анан жанагынтип тиги подаркалардын баарын алып, телефонун өчүрүп, ичинин баарын перепискасынын баарын карабай эле акырын гана сүйлөшсө, любой бала ачылып берет. Туура сыйлоо менен мамиле кылса, любой бала ачылып берет да. Прям айта алам да, однозначночу. Анткени адам баласы ушундай жаралыптыр да. Ал сүйлөшкүсү келет. Ал баарлашкысы келет, ал ичин ачкысы келет. Ал айтып бергиси келет. Просто эмнеге биз айтып бербейбиз? Анткени бизди уккан киши жок. Анысы аз келгенсип еще туура уккан адам жок. Анан ошо укканга жараша, ошо маалыматты алганга жараша туура мамиле кылган адам жок. Анткени биз кандай болот? Абдан көп үй бүлөдө ушундай бар да. Бала сага бир ачылып бир нерсесин айтып берет. Айтып берет. Анан канча убакыттан кийин 1-2-3 деп санай башташак болот да. Канча убакыттан кийин ошону айтканына өкүнөт. Биз ошондо өзүбүз эле ата-эне болуп туруп, биз ошондо баланы айтып атпайбызбы? Эч качан мага секреттериңди айтпа экинчи. Мага эч качан жан дүйнөңдө болуп аткан, удургуп аткан нерселериңди айтпа. Мен сени кайра сатып коём деп түшүндүрүп атпайбызбы балагачы? Анткени биз эмне кылабыз? Ошо. Сен баягы тиги кыздар, ошон үчүн сен менен сүйлөшпөй калышты да. Сен ушундайсың, ушинтип отурсаң, конечно, анан сага ушундай мамиле кылат. Или жанагы досторуң, конечно, мага мамиле кылганда и всё. Бала ойлойт, каяктан айтып бердим эле. Анан көп мындай чоңоюп калганда эле, взрослый адамдардан деле сурасаң, көп эле взрослый кишилер айтат. Мама вообще айткан опасно болчу депчи. Ошоңду кайра бир нече күн өткөндөн кийин, же любой убакыт өткөндөн кийин кайра ошоңду эстеп туруп, шалпак этип туруп беттен ары чабат. Анан ойлойсуң, мындай ойлоп көрсөк, доверие, мындай ата-энеге болгон ишеним бул база да. Ата-энеден поддержка күткөн, колдоо күткөн бул база да. Анан кантип сенин базаң мындайдан чиртап кетип атса, анан сен ойлойсуң да, анда кимге ишенем? Значит, бул жашоо опасен турбайбы? Бул жашоого вообще лишний раз бир нерсе айткан болбойт турбайбы? Жо болбойт. Анан адам мерез боло баштайт, жабыла баштайт. Бирөөнүн да секретин уккусу келбейт. Мүмкүн ал адам башка үй бүлөдө, ал аябай жакшы бири-бирине мындай сыйлуу мамиле кылып ушинткен адамдар, ал аял потом келип айтат, вообще мени укпайт депчи. Вообще бул и доверять этпейт мага. И өзүнүн деле ичиндегисин айта берет, ичиндегисин удургутуп коюп жүрө берет, же мен менен бөлүшпөйт. Мен сезип атам, мен анын кыйналып атканын сезип атам, бирок бул аны менен сүйлөшүп көрсөң,
убагындагысын айтып берет. Анан ата энем мен билем, доверять эткенден кийин эмне болот, абириңди кетирип кайра ошонун баары тең сага кайра келет, 15 эсе көбөйүп туруп депчи. Көрдүңөрбү? Биз өзүбүз эле кылып атпайбызбы? Анан ата эне жанагынтип айтып атпаймынбы? Баланыкын алып алат. Анткени ал үй бүлөдө негизи эле это положено, ошондой бир практика бала бар. чоңойгондон кийин сөзсүз түрдө башка мамиле курганда ошондой болот да. Однозначно. Аны башкага эч ким үйрөткөн эмес. Кээ бир адамдар бар, мындай кандай десем, прям аябай акылдуу адамдар деп деле айтпайм. Просто бул адамдар баамда жүргөн адамдар бар да, ошолор өзгөрө алат да. Алар өзгөрөт кадимкидейчи. Алар жашап атып үйрөнгөн адамдар бар да. Мындай турбайбы? Надо же депчи. Ушинтип үйрөнгөн адамдар бар да. Значит, мен да өзгөрсөм болот экен да. Мен деле тетиңдей мамиле кургум келет. Кантип буларга ушинтип кантип куруп атышат? Бири-бири менен кантип сүйлөшүп атышат? Булар ушинтип сүйлөшүп атышабы деп мындай баамдап туруп анан кийин өзгөргөн адамдар бар да. Бирок алар азыраак болуп атпайбы? Анан бул бирок мен айта кетерим азыр деген биз эме темага кирип кетпейли да, жанагы ата энеңди баарына эле күнөөлөп, ата энем анан ушунчук болчу, анан ата энем жаман болчу, анан мен ушундай детский травма, ошо детский травмаларды жайына койгулачы. Билдиңби детский травма экенин? Түшүндүңбү? Баамдадыңбы? Сиңирдиңби? Ой жүгүртүңү өзгөрттүңбү? Акырындан эми бат-баттан ой жүгүртүү өзгөрбөйт албетте. Бирок өзгөрткөнгө аракет кыл да. Бүттү ата энең башканы көргөн эмес. Ата энең ошондой тоже тарбия алган. Бүттү эми ата энеңди кечичке эле жамандап, анан жектеп, анан кийин ата энем ушундай экен, мен ата энем үчүн ушундай болуп калыптырмын, анан ата энем менен общаться этпей, анан сүйлөшпөйм, анан мен аябай таарың. Ошондойду токтотуп элечи. Мындай, түшүндүңбү? Жашооңду өзгөрткөнгө өзүң аракет кыл. Бул тажрыйба. Бүттү. Мына сен чоңойдуңбу? Чоңойдуң, бүттү. Өзүң жашооңду өзүң. Хорошо. Эми анда ата энеңге ошондой болуп атабы? Сен өзүңдүн үй бүлөңдү башкача түз. Ошого чейин өзүңдү изилде, ошого чейин өзүңдү жакшылап бил, ошого чейин өзүңдүн жекечегиңди кайра үйрөн. Мындай тургузгандычы, чептериңди, дубалдарыңды, өзүңдүн жекечегиңди ошентип акырын үйрөн. Анан өзүң үйрөнгөн сайын, өзү ушундай күч менен жасап аткан сайын бирөөнүн чегин бузбайт ал адамчы. Анткени өзүнө дагы бул абдан мындай бир эмгек менен келди да. Ошондой адам бирок мындай жекечеги бар адамды тандайт да баары бирчи. Анткени эми бул окшош менен да баары бирчи. Мындай жертва өзүнүн немесин насильникин табат дегендей эле мындай здоровый адамды табат да. Же кичине мындай мүмкүн кичине проблемасы бар, бирок ал проблеманы чогуу эле акырын мындай кол карбашып эле бири-бириңе сый мамиле болгондо кол карбашып эле чечип кетсе болот да. Андан ары аны ырбатып, анан кийин менин мамам мынтип эле, анан тиги папам тинтип эле дебей элечи. Өзгөрт жашооңду. Сенин бир эле жашооң бар экен. Ошо жашоону тиги черновик жашагансыбайчы. От души жакшылап туруп, вкусно, бир даамдуу кылып туруп, сонун кылып туруп жашап кет да. Туурабы? Жана оюнчукка кайра кайтып келели. Баардыгы ошондон эле башталып атпайбы? Жакшылап көрүүчүлөргө дагы мындай бекитип алалы да ушул теманы. Оюнчугун бирөө келет дегенде катып баштаган бала, демек ал өзүмчүл, эгоист, эч ким менен бөлүшпөгөн кайрымдуу эмес бала эмес, ал жөн гана өзүнүн жекечегин коргоо аракетин көрүп жаткан бала экен да. Ооба да. Ал не обязательно эме мындай. Андан коркпош керек. Эгерде ата энеси берип атканын көрсө, ата энеси өзүнүкү бар, өзүнүкүн тийбейт. Бирок мына жанагы, например, элдер келгенде журкан төшөктөр барго. Журкан төшөктөр мындай сеники өзүнчө, конок келгенде өзүнчө. Кээ бирөөнүкү көрсө бар, бул деген инимдики, бул деген иним менен келиндеримдики, бул деген алардын балдарыныкы, бул болсо байкемдердики. Булар ушундай баягы часто келген коноктордун мындай өзүнчө бир мындай баары бир мындай төшөктөр бөлүнүп калат го. Мына ошондой эле да, өзүнүкүн сууруп чыкпайт да. Бала ошону көрөт, аны ойлойт, хорошо, өзүнүкүн бербейт экен. Мындай для общего, что мындай бөлүшкөнгө, өзүнө ал менин аябай жакын, жакшы көргөн игрушкам эмес, аны менен бөлүшсөм болот экен да деп. Ата эне аны кокуй биз эгоистти тарбиялап атабыз эмес. Мындай бул оюнчуктарды берише алат. Бул журналдарды бере алат. Буларды болсо жок, буларды даже ата эне өзү айтса болот да. Буларыңды болсо
булар менен ойноткуң келбей да, анда тияка алып катып кой өзүнчө. Хорошо? Баары кеткенден кийин өзүнчө ойнойсуң. Ал деги лично өзүңдүн оюнчуктарың. Могу конструкторлор менен ойной берсиңби? Хорошо, мен конструкторлор менен ойной бер. Хорошо депчи. Бирок бул туруктуу болуш керек, бир Ооба. күнү деген бересиң, бир күн бербейсиң. Анан бир күнү келатып эле, балам эми бул ой, бул деген эми менин подружкаларым эмес да, бул деген сенин братишкаларың да. Берип кой дегенден бала ойлойт. Бул менин оюнчугум да. Неважно, бул менин жакыныраак тууганымбы, же алысыраак тууганымбы, же мамамдын подружкасынын баласыбы. Ага это неважно, бул менден башка адам болуп атат да. Всё. Бул даже коноктор эмес, бул даже балдардын бир үй бүлөдө болгон балдардын өзлөрүнүн дагы оюнчуктары болуш керек да. Ата эне үйрөтүш керек бири-бириңерден, хотя бы. Эми мен түшүнөм, бир үй бүлөдө чоңоюп аткан балдардыкы оюнчуктары общий болуп кетиши мүмкүн. Бирок түшүндүрүш керек да, бири-бириңерден сурагыла. Мама тиги эме бербей атат оюнчугун дегенде сура өзүнөн. Русландан өзүң сурап ал. Бизде кандай? Бизде улуусунан анан жулуп алып туруп эле кичүүсүнө берип коет. Бул кичүү анан улуусу жекечеге эмне экенин билбей чоңойот. Ооба, улуусу болсо, улуусу ошентип чоңойот да, мен баарын беришим керек экен. Мен баарын беришим керек экен деп ал деген мындай ушундай улуулар бар, өмүр бою бүт кичүүлөргө жасап келет да. Өзүнчө эле бир кичинекей бир мындай бир жүктү мойнуна артып алып эле жүрөт да. Анан аягында ошо улуулар да келишет да консультациягачы. Анан айтат да, тигилерди да окуттум, менден кийинкилерди дагы окуттум, ата энем эрте кетип калган, анан кийин өзүм окубай калыптырмын депчи. Өзүм окубай калыптырмын. Өзүм күйөөгө чыкпай калдым, өзүм аял алган жокмун, өзүм үй бүлө курган жокмун. Что-то менин жашоом, мен ушулардын жашоосу менен эле жашап өтүп кетиптирмин деп аябай кагырган кишилер болот да. Мен ушулардын жашоосун жок, эже жакшы эле мындай, мага мамилелери жакшы, өзүн алдап коет да ишөчү. Мага мамилелери жакшы эле, ооба жакшы карашат. Жүрөгүнүн түпкүрүндө карасаң көзүнөн эме көрүнүп турат да, мындай. Эмнеге мындай болуп калды депчи. Анын деле жашоосу бар болчу да. Ал деле жашаш керек болчу. Ал деле үй бүлө куруш керек болчу. Ал деле ошол нерсени көрүш керек болчу. Ал деле окуу жайын бүтүрүш керек болчу. Мен баарын эле анан өзлөрү да таң калат да. Көрдүңөрбү, аягында 50дөн өткөндөн кийин таң калып атышат да. Бул эмне деген сөз? Бул өз жөнүндө. Өзүн 50 жаштан кийин элдин балдары чоңоюп уже ар бир адам өзүнчө бир чоңойгондон кийин үй бүлө өзүнчө болуп бөлүнүп кетет. Канчалык менин байкем эжем болсоң дагычы. Ошондо ойлонот экен да. Эмнеге мындай болуп калды депчи. Өмүр бою ушулардын эже кырт ал эмес, мен булардын балдарыныкын да чечип көнүптүрмүн кырт мындай. Көнүп калганда ошол нерсегечи, көрдүңөр, адам өзүнүн жашоосу жок болуп калбадыбы? Элдер ничего, элдер пользоваться ете берет. Эми сен улуусуң да, кээ бирөө күлүп туруп айтышат. Эми сени улуусу бол деп ким айтыптыр депчи. Это вообще не смешно, да? Вообще-точи. Бул адамдын трагедиясы болуп атпайбы? Ал аягында ал ойлоп атат эми. Өз өмүрүн жашабай калат экен да. Өз өмүрүн жашабай калат. Мүмкүн аныкы өмүрү вообще башкача болмок. Мүмкүн баары тең эле ошо эмени бүтмөк окуу жайын. Мүмкүн баары тең эле бутуна туруп жакшы болмок. Мен алардан, так как алар окугандан кийин эмелери жумуштары жакшы, мен окугандыктан керет, мен ошо что-то улам мал карап эле анан тиге уйун сатып, окуусун өткөрүп, анан мунун жылкысын берип эле ушинтип атып, анан үйлөндүрүш керек болду, ушинтип атып эле. Мен что-то азыр эмем алым жок дейт, ооруп калды да. Мал караганга алы жок. Еще тигилери еще недовольный да. Малды карап анан кийин эми ушуну кылсаң эми дагы жатып калдыңарбы депчи, кайра мындай жийиришипчи, жаман көрүшүпчү. Ал деле анын деле жашоосу бар. Азыр ар кандай мисалдарды айтып берип атсаңыз эстеп атам да. Бизден эле бала кезде баягы айылда ой, тигин келиндин кыялы жаман деп айтканын эстесем, ал келин болгону мага бул мамиле жагат, бул мамиле жакпайт деп айтканды билген келин болчу экен да көрсө. Ал эми эч нерсени жок дебеген, баарына макул болгон, көнө берген келин, жакшы деп айтылган келин болгону өзүнүн чек арасын билбеген келин болчу экен да. Билбейт да. Алар спокойно анын чегин бузуп кете беришет да. Айтып атпаймынбы, жанагындай спальнясына кирип келгенден баштап чемоданындагы вещтерин баарын кийген, аз келгенсип, до сих пор жоолуктарын, ар жак бери жактарын, даже көйлөчтөрүн кийип алып басып кеткендери, это вообще туура эмес нерсе да. Көрдүңөрбү? Өзүнүн чегин билген, өзүнүн чегин билет десек эле, бул өзүнчө эле бир академический аныктама эмес да. Бул деген
мага эмне жагат, мага кандай мамиле жагат, мага кандай мамиле жакпайт. Все, точка деген келин да. Ал просто айта алат. Интересно, а менин плойкамды эмне алып алдыңар? Лично меники, не надо. Мен чемоданымды ачпагыла. А мындай жакшылап тиги алгандар ойлонуп көрсө, действительно, сен бирөөнүн оокатын эмнеге аласың? Сен кандай акың бар бирөөнүн оокатын алганга? Бирөөнүн үйүнө талпыйтып мындайча айтканда адамдын жан дүйнөсү бир өзүнүн үйү да. Ошол жака обувьту бутуңду чечпей эле монтип шалпылдап бутуң менен кирип барыш бул эмне деген итчилик, эмне деген акмакчылык. Ошо келин просто ошентип айта алат да. Мага момундай мамиле жагат, мага момундай мамиле жакпайт. Башынан ошентип көндүрүп койгон эмелер, алар обязательно шүмшүк, алар обязательно оокат жасабаган, келиндик кызматын кылбаган андай аялдар эмес аларчы. Алар просто билет. Алар өзүнүн оокатын деле жасай алышат. Алар жасайт. Жасачунун баарын жасап коюшат. Бирок бир гана нерсеси өзгөчөлүгү бар да. Мага андай мамиле жакпайт. Анан ошого жараша, билесиңерби, бир үй бүлөдө ар кандай келиндер болуп калышы мүмкүн да. Кээ бирөө айтат, бул баакушум талпып жанагы старый жолгун салып алып эле отура берет баакушум дейсиз. Буга деле оокаттын кереги жок. Как буга оокаттын кереги жок? Тиги допустим, Мадина деп коелу. Тиги кокуй Мадинага ууза көрбөгүлө. Же биринчи ошого айткыла кокуй, анын жини келет. Аныкын, кийбе аныкын кокуй, ал тиги азыр чаң тополоңду баштайт. Көрдүңөрбү? Бирок ал ошондой жол менен болсо дагы өзүнүн жеке чегин сактап атат да. Анын балдарына дагы мамиле ошондой болот. Балдарына дагы однозначно, автоматически артынан мамиле ошондой болот. Тигинин балдарын тебелеп тепсеп айтып атпаймынбы, жанагынтип балдарын алып алып вообще башка жакка кетип калышат да. Көрдүңөрбү? Мына каяктан болуп атат. Күйөөсү ошого жараша өзгөрүлөт да. Күйөөсү дагы айтат, Мадинаныкын тийбегиле. Кулак менен тынч болот. Ооба, анткени бияктан жебейт аны, үйдөн дагы кечинде эч ким мейсин жебейт да. Ал билет да. Ошон үчүн ал дагы мындай. Ал да коргойт анын чегарасын. Ал да көрдүңөрбү? Ал аялы ошончолук мындай духу мындай күчтүү болуп атабы, мындай ал күйөөсүн эметкен жок, унижать эткен жок, басмырлаган жок, жаман айткан жок. Жөн гана күйөөсүн айтты да. Меники момундай, мага момундай жакпайт, кечирип эле койгула. Көрдүңөрбү? Бала ошону кабыл алды дагы, анан кийин ошого жараша үй бүлөсү дагы ошондой түзүлө баштайт да. Андай Мадинага жакпайт, мындай кылып койгула депчи. Бул эми баш ийип берүү эмес да. Бул жөн гана башка бирөөнүн чегарасын сактоо да. Бирок мен бир чети ойлойм да, бир таанымал эле киши ошо айтканына аябай ынаандым да, аябай ыраазы болдум да. Айтып атпайбы? Бул менин тандоомда кирет. Менин аялым, менин тандоом. Баягы подкаблучник анан эмне деген сөз чыгып кетти да. Мен ушунчалык кирет, ушунчалык мындай за ней бегал кирет, ушунун артынан жүгүрүп жүрүп, ушунчалык мен именно ушу кыз менин аялым болгонун каалагам кирет. Мен прям элестетчүмүн дейт да. Мен ушу менен карыгым келген кирет. Мен элестетчүмүн, даже карыганымды элестетчүмүн дейт да. Анан мунун сөзүн укпаганда мен кимдин сөзүн угам кирет? Мага ушунун акылы, ушунун айткан кеңештери эң мындай туруктуу, анан эң мындай бир үй бүлө деген бир мындай понятияны, сезимди ушу берди дейт да. Мен анын сөзүн укпаган кимдин сөзүн угам? Дейди дагы, анан башка эркектер унчукпай калышты да. Анткени алардын понятиялары башка болчу, бирок жаман эчтеке айта албай калышты да. Анткени бул ответственность өзүнө алып атат да. Жок, мен подкаблучник эмесмин деген жок ал кишичи. Чоң ойлой калган кишилер да. Ушунчалык мындай буттарына туруп жакшы жашаган адамдар да, мындай понятиялары дагы жакшы да. Тиги адамдар унчукпай гана калышты да. Ойлоп койдум, бирок ойлонуп атышат окшойт депчи. Ошо как важно, канчалык ушу важно туура адамды тандоо да. Чоң ата, чоң эне менен жашаган келин уулдун балдарынын жеке чегараларын сактоо боюнча айтып берсеңиз. Чоң ата в каком ключе? Чоң үй бүлө да, мисалы. Поколение. Чоң үй бүлө жашайт. Бир нече муун чогуу жашайт. Анан кичинекей бала бар. Анан чоң муундун жеке чегарасы сакталбаса, сөзсүз түрдө орто муундун да чегарасы сакталбайт. Анан кичүү муунга чегарасын сактоо аракеттери көрүлүп баштады. Тигилердин ой жүгүртүүсү өзгөрүлгөн эмес. Кандай кадамдар кылыш керек? Өзгөрүү мүмкүнбү?
өзгөрүү албетте мүмкүн. Бир библиодө бир нече муундар жашаган убакта билесиңерби, ушундай учурда мындай болуп калат экен да. Кичүү муун менен улуу муун бири менен тил табышып кетет. Көп учурдачы. А ортодогу балдар мууну, алар өзлөрүнүн балдарын түшүнбөй аткан кезде улуу муун ал нерсенин баарын өзлөрүнүн балдары менен өтүп кеткен. Алардын тажрыйбасы көп, алар уже билет, андан ары алар мынтип сүйлөсө кандай болушун билет, кандай болуп кетишин билет, мындай сүйлөшсө кандай болуп кетишин билет да. Алар ошо наоборот чоң аталар менен неберелер бири менен тил табып кеткенге көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эгерде эми биз баягы орто статистикалык семьяны алып келсек эгердечи, албетте ар кандай болуп калат. Кээ бир учурда наоборот улуу муундар кичүүлөрүн мындай жектеп, жактырбай, урушуп, тилдеп, даже кээ бир учурда мындай кээ бир улуу муундардын өкүлдөрү каргап сүйлөгөн адамдар бар да. Ушундай каргап сүйлөйт, ойлойсуң жүрөгүң тим эле муздап кетет да. Уже ушинтип кантип сүйлөсө болот депчи. Тем более өзүнүн балдарына, бирок тем более өзүнүн балдарына дейин десем, чужой балдарга деле кантип ушинтип каргап шилеп сүйлөйсүң. Ушунчалык страшный нерсе да булчу. Анан бул нерседен коркпош керек да. Ата-эне эгерде ортодогу муун ата-эне эгерде мындай баланын чегин сактай баштаса, ошого мээси жете баштады, акыл эси жете баштады, убагы келе баштаганда, алар өзүнүн ата-энесин өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк, толук мүмкүнчүлүк бар да. Анткени ата-энелерди уже аяй башташат. Аяп акырын айтканга көнө башташат да. Же анчалык эле өзгөрбөй баратса, балдарын аябап аткандыктан балдарына үйрөтүп коет да. Чоң атаңа мындай эле мамиле кыл, чоң энеңе мындай эле мамиле кыл. Чоң ата, чоң энеси анын небересине дагы башкачараак мамиле кылып, ой буга бул жакпайт деп аны эсептешип да калышы мүмкүн, Ооба, көрдүңөрбү? Анан кийин мындай ата-энени, анткени уже ата-эне карып калды ал убакка жакындачы. Эгерде өспүрүм өзү болуп турган кезде жөн эле ата-энесин ойнойт да, жөн элечи. Гормон болгондо жөн эле кошо урушуп мушташканга чейин барышы мүмкүн да. Ал убак өтүп кеткен да. Өзүнүн балдары уже пайда болду. Ата-энеси карыды. Эки муунун ортосунда алар болуп атпайбы? Мына ошо ата-энелер туура сүйлөй баштаганда, балага туура мамиле кыла баштаганда, автоматтык түрдө тиги ата-эне, өзлөрүнүн ата-энеси, чоң ата, чоң энелери таң калуу менен өзгөрө башташат. Анткени алар бизде мындай жок эле, бирок карабайсыңбы деп мындай алар кабыл алып башталат да. Анткени аны эч ким через колено ломать этип сүйлөгөн жок да. Аларга эч ким жаман айтып сүйлөгөн. Анткени аларды эмне? Аларды уже аяй баштайт. Алар уже карып баштады. Биз уже билебиз, алар жоготуп алышыбыз мүмкүн экенибиздичи. Ошондуктан бул жакта баягы кыргыздын эмеси кетип калат да, жанагы керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей. Балам сага айтып атам, бирок балага катуураак айтып атып, мындай үнүңдү чыгарып мындай деп түшүндүрүп, жеке чегиңди түшүндүрүп атканда, ата-энең однозначно угуп турат дагы, ошону кабыл ала баштайт. Ата-эне баары бир өзгөрөт. Анткени эгерде чогуу жашаса, алардан дагы кичине көз каранды да болуп калат. Анан баягы көп балдарды багам, анан бутуна тургузам деген убакыт жок. Алар уже акырын өзүн мындай жай берип, мындай акырын кое берип калган убак болот да. Ал ошол убакта алар өзгөргөнгө, вообще жашоо закатка мындай кетип бараткан убакта өзгөрүүлөр болот да, аябай көпчү. Анткени башкача ойлоно башташат. Түшүнө баштайт да. Депчи. Анан көп учурда ошо карыган, мындай жакшы карып аткан адамдарды сурасаң, алар айтат да, көп нерсени билбептербиз да депчи. Могу неберелер көп нерсени үйрөтүп атпайбы депчи. Ошентип айткандар бар да. Ошондуктан ал нерседен коркпош керек. Ал нерсени өзгөртсө болот. Негизи эле адам тирүү, сен тирүүсүңбү? Тирүү кезиңде жашооңду эң сонун кылып өзгөртүп барганга бардык мүмкүнчүлүктөр бар да. Азыр маалыматтын заманында оңой эле. Жөн эле. Азыр любой жерден информация алса болот да. Каалаган информация, каалаган тилди алсаң болот. Жеке чек араңды сактап алуу үчүн өзүңдүн ошо жеке мейкиндигиңди билишиң керек экен да.
Анан мен дагы ушу маалыматтарды окуп, адистер менен маектешип жатып, өзүм эстесем, мен бала чагымда мага деле жеке чек жөнүндө эч ким айтып берген эмес. Бирок менин өзүмдүн жеке мейкиндигим болгон экен. Мен ушул эшиктин мындай эшик ачылып турганда, бөлмөдө эшик ачылып турганда, артында мындай кичинекей 3 бурчтук орун бар эмеспи? Ошол жерде отуруп мен курчактарга ойногонду жакшы көрчүмүн. Ошол менин жеке мейкиндигим болчу экен, азыр ойлоп көрсөмчү. Анан азыр өзүмдүн балдарыма дагы ошо чыңалуу болуп, бир нерсенин сөздү укпай, баягы көйгөйлөр пайда болуп баштаганда, ошо өзүнүн мейкиндигине барып, өзүнүн бөлмөсү болобу же өзүнүн жакшы көргөн бир бурчу болобу, ошол жака барып кадимкидей өзүнө тынчтанып алат экен да. Анан чоң адамдарга деле ошол өзүнүн мейкиндигин ошол таанып, өзүнүн мейкиндиги барбы жокпу, ошол чоң үйдө кээ бир адамдар үчүн өзү жаны жай ала турган жер бурчу да жок болуп калышы мүмкүн экен. Анткени ал ошону кичинекей кезинен көргөн эмес да. Чоңоюп калган балдар көп учурда ата энелер айтат, өспүрүм эми бөлмөсүнөн кирсең жөн эле жоголуп кетесиң, согуш болгондой эле деп эле ошол бир темада эле көп уруш чыгат. Анан ал болсо өспүрүмдүн жеке мейкиндиги. Ата эне кандай мамиле кылышы керек ошол жактагы кийимдердин чачылып жатканына? Эми шкафтарды айтпай эле коеюн. Аяктын баары шумдук. Тамактан баштап кийим, китеп, музыкалдык инструменттер айланайын шумдук болот. Ата энелер ал нерседен коркпош керек. Бала чоңоюп атат. Баланын сыртта өзүнүн комнатасында болуп аткан бардак, ошо чачылып жаткан оокаттын баары тең. Бул эмне жөнүндө айтат? Бул деген ошондон ары баланын чачылып жашоого чоңойгонго чейин ошентип калганын көргөн жокмун мен. Канча 20 жылдан ашык канча бала менен иштешип келатам, канча ата эне менен сүйлөшүп келатам, ошентип бардак боюнча калып калган адам жок. Эмне жөнүндө айтат баланын бардагы? Ал баланын мээсинде болуп аткан жумушту айтат. Өспүрүм убакта уйду ар кандай ойлор, ар кандай көрүнүштөр, ар кандай түшүнүктөр баланы мээсин айландырып аткан болот да. Баланын ичиндеги бардак баланын сыртындагы бардакка айланат да. Бул бардакты көргөндө ата энелер наоборот акырын анын өзүнүн комнатасы, жайына койгулачы. Жайына койгула. Ал бала деген мээсинде ошондой бардак болуп атканда, ошону порядокко келтирип аткан убагыда, мээсиндеги ошо чачылып жаткан ойлорду, ошонун баарын тең мындай ордуна коюп аткан кезде, ошо нерсе наоборот сыртка чыгып кеткени жакшы. Сыртка чыгып, сыртта ошонун баарын тең, анын баарын ал бир колу менен баарын ыргытты да, бир жакка салды, койду. Ошонун баары тең движение, бир кыймыл аракет аркылуу анын напряжениясы чыгып атат деген сөз да. Анан бир момент карасаң, жыйнамыш этип калат. Анан бир момент карасаң, кайра чачылып калат да. Ошондон биз ойлосок болот да, эмне болуп атат баламдын оюнда. А эгерде ичинде бардак ошону оюна келтире албай атса, сыртынын баары тим эле шумдук, тим эле сонун болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жөн эле убактылуу көрүнүш. Андан коркпош керек. Ага и вообще ата эненин тоже мындай суроо да, а сени эмнеге анын бардагы раздражать этип атат да? Сага эмнени ал бардак ошо эметип атат, эстетип атат? Сен эмне оюңдагы, может сенин өзүңдүн оюңдагы бардак ошону аркылуу көрүп атасыңбы? Ошо нерсени чагылдырып атабы? Көрдүңөрбү? Негизи ата эне эң биринчи өзүн ойлош керек да. Так, мен эмне болуп атам? Мен эмне болгон үчүн мунусуна жиним келип атат деп ойлонуш керек да. Ар дайым ар бир балаң, канча балаң бар болсо да, ар бир бала менен чоңоесуң да сенчи, ата эне катары. Потому что балдар бири-бирине окшош болбойт. Бул балаң менен сен монтип чоңоюп атасың, бул балаң менен монтип чоңоюп атасың. Балдарга жараша, балдарды чоңойгонго жараша, балдар менен кошо сен дагы дүйнөнү таанып атасың деген сөз да. Эң сонун нерсе да. Балдар ушинтип кээ бирде бардак болуп, кээ бирде чачылып, кээ бирде жыйнап, сен билесиң да, оюнда эмне болуп атат. Бир нерсени ойлонуп атат окшойт. Бир нерсени мындай бир переживать этип атат окшойт. Андан коркпош керек да. Албетте эми аны былт этип отуруп алыш эмес. Конечно, түшүндүрүш керек, албетте сүйлөшүш керек. Просто эгерде сен аны убагында мага стиркага берип койбосоң, вещтериң кир болуп калат. Жаман жыттар пайда болот. Өзүңдү кара да балам. Хорошо деп туруп элечи анан кийин. Эмне жыйнабайсың, былт деп эле жатасың анан кийин. Бүттү, ал башка. Сразу ойлойт,
андан ары былтыям дагы, андан ары жатам деп ойлойт. Бүттү. Анткени ал башка жолду билбейт. Или айла жок туруп оокатын кылат, а бирок кайра эле ошондой кылат да. Ата эне деле тажайт, кечке эле айта берипчи. Акыры өзү эле кылат. Балага туура мамиле кылып койсоң эле алтыным чөйт. Переживаешь да, хорошо, чыгып кет, бүттү. Эчтекени сураба. Эмне болуп атасың? Андан дагы эмне болду? Андан ары укуп чукуп деге казбайчы. Всё, бала өзү айтса айтат, айтпаса жок. А бирок ойлойт, все-таки менин настроением, менин состоянием буларды волнует, оказывается. Мен жөнүндө ойлонушат турбайбы деген бир понятие калат. Ошо акырын, ошо понятие эле мээсин акырынтан оңдой баштайт. Өзү эле турат, өзү эле жыйнайт. Андан коркпош керек да. Ушу мен бардак менен жашап калат эмес, бомж болуп кетпейт балдарчы. Андайды көрүп элекмин. Чоң рахмат. Жеке чек деп азыр модага айланган сөз болгону менен абдан турмуштагы абдан чоң, терең көйгөйлөрдүн эң башкы себеби мына ушуну жеке чекти сактабагандыктан, жеке чекти коргой албагандыктан келип чыгат экен адамдарда. Ошол себептен ата энелерди биз кенже курактан ошо жаштайынан жеке чек ара эмне экенин билдирип үйрөтүшүбүз керек экен. Андан мурун биз өзүбүз жеке чек арабыз эмне экенин билишибиз керек экен. Жеке чек араны билүү үчүн мага эмне жагат жана мага эмне жакпайт деген суроолорго алгач өзүң жооп бергенди үйрөнүшүң керек экен. Ооба. Туурабы? Мага кандай мамиле жагат? Мага кандай мамиле жакпайт? Автоматтык түрдө сен башкаларга ошондой кыла баштайсың. Бул эми базовый минимум экен. Асель айым, чоң рахмат. Дагы бир жолу абдан маанилүү жана пайдалуу эфир болду деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге бул чыгарылыш жаккан болсо, комментарий жазып, бул чыгарылышты башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Кийинки подкасттан аман эсен жолугушканча.